Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты, жаңы түзүлгөн оппозициялык күчтөрдүн жетекчиси Равшан Жээнбеков болмокчу. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Равшан мырза, биздин студиябызга кош келиптирсиз. Мына бүгүнкү күндө сиз башында турган жаңы уюм түзүлгөндүгү боюнча коомчулуктун бир бүйүрүн кызыткан суроолор пайда болуп атат. Бул уюм негизи эмнеден келип чыкты жана кайсы биздин көрүнүктүү саясий ишмерлерден турары жөнүндө коомчулукка бир маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыңар. Биздин жаңы бийлигибиздин мамлекетти башкарууга келгенине 4 жылдын жүзү болду. 4 жылдын ичинде биздин мамлекетибизде биздин көз карашыбызча бир топ маанилүү көрүнүктүү өзгөрүүлөрдү жасап, мурдагы бүтпөгөн иштерди бүтүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Алардын биздин кыйынчылыктарыбыздын жана бүтпөгөн иштердин кээ бирлерин мен токтоло кетейин. Бүгүнкү күндө 2007 жылы революцияда атылган балдардын соту ушул күнгө чейин бүтө элек. Анын ким жоопкерчиликтүү? Бийлик тарапы же оппозициялык тарапы эч ким билбейт. Андан кийинки июнь окуясы боюнча күнөөлүүлөрдүн бирөөсү дагы жазаланган жок. Канчалаган адамдардын өмүрү кетти. Мунун дагы жыйынтыгы жок. Экономикабыздын абалы күндөн күнгө талкаланып баратат. Бюджетибиздин абалы жылдан жылга оорлоп, өткөн жылы 500 миллион доллар сырттан карыз алып, ошо менен окат кылдык. Бул жылы дагы 500 миллион долларга жакын сырттан карыз алып, бюджетибизди жаап, пенсия, айлык акыларды беребиз. Бийлигибиз кайрадан криминал менен достошуп, аларды саясатка, мамлекетти башкарууга аралаштыра баштады. Бийликке жакпаган саясатчыларды коррупция менен күрөш деген шылтоо менен өздөрүнө жакпаган, өздөрүнө келечекте атаандаш боло турган адамдарды ушул коррупция деген шылтоо менен түрмөгө камап, саясий аренадан кетире башташты. Түндүк менен түштүк маселеси мурдагыдан дагы күчөп, азыркы күндө жеткен чегине жетип баратат. Мына ушул маселелердин бардыгы мен ойлойм бир эле биздин ушул азыркы кыймылга кирип аткан төбөсү көрүнгөн саясатчылар эмес, Кыргызстандагы көп адамдарды түйшөлтүп, кабатыр кылып атат. Ошондуктан биз кийинки бир 5-6 айдын ичинде айбаганда көп консультацияларды, сүйлөшүүлөрдү, кеңешүүлөрдү жүргүзүп, жыйынтыгында азыр улуттук оппозициялык кыймыл түзөлү деген чечимге келдик. Ал кыймылга негизги мен лидерлерин айта кетсем болот. Ата журт партиясынын лидери Камчы Ташиев, Талант Мамытов, Улуттар биримдигинин лидери Мелис Мырзакматов, Уран Ботобеков, парламенттеги мурдагы төрага азыркы ошол коррупциялык күрөш деген шылтоо менен түрмөдө турган Ахматбек Келдибеков, азыркы жаңы бир 5-6 ай мурда түзүлгөн каршылык көрсөтүү кыймылынын лидери Өмүрбек Субаналиев менен Бегалы Наргозиев, Куатбек Кожоналиев, НДПК партиясынын лидери Артур Медетбеков, жаңы жаш саясатчылардан Мавлян Аскарбеков, Бөдөш Мамырова депутаттардан мен, Өмүрбек Абдрахмановтар киребиз деген ойлору бар. Биз ушул кыймылды түптөп, азыр ошол кыймылдын лидери катарында мени убактылуу же болбосо биротолобу алдыга жылдырышты. Мына сиз жогоруда атап кеткен саясатчылардын арасында көпчүлүгү кызматтан кеткендер же болбосо бир саясий куугунтуктун өкүлдөрү болуп калат экен. Ошон үчүн элдин көбүрөөк ишенимине кириш үчүн бийлик тараптан бүгүн көзү жетип бийликтин туура эмес иш алып барып жаткандыгы жана биздин өлкөнүн тагдыры артка кетип жаткандыгы жөнүндө көзү жетип, сиздерге кошулуп ушу сиздерди колдоп кетчүлөр барбы же сиз жогоруда айтып кеткен кишилер гана? Бийлик тараптан бизге азырынча эч ким кошулган жок. Бирок мен так билем, биздин тарыхыбыздагы, жасап өткөн жолубуздагы окуяларда дайыма эгерде элдин каары күчөп келатса, эгерде оппозициялык көз караштагы адамдар көбөйүп, алар күчкө айланып келе турган болсо, анда биздин бийликте отургандардын бардыгы чөгүп бараткан кемени иштеп кача баштайт. Азырынча биз уюмду жаңы гана түздүк. Биздин максатыбыз ушул азыркы күндөгү мамлекетте болуп аткан жана мен айтып кеткен кыйынчылыктарды айтып, аларды чечүүгө бийликти түртүү жана андан башка биз 2013 жылы парламенттик мамлекет курабыз деген оюбузду ишке ашыруу. Азыр тилекке каршы президент кайрадан бийликти бир колго топтоп, Кыргызстанды авторитардык жеке менчик мамлекетке айлантты. Биз ушул президенттин кетип аткан багытын токтотуп,
авторитардык бийликти жөнгө салып, кайрадан демократиялык багытка буруу жана президенттин бийлигин чектөө. Анткени биз бардыгыбыз билебиз, Кыргызстанда бийлик бир колго топтолгондо ал эртеби кечпей биздин улутубузду, мамлекетибизди трагедияга алып келет. Ошондуктан биз азыркы күндөгү Атамбаевдин жасап аткан аракеттерин, бардыгын мен билем, бардыгын мен чечем деген оюн, тилегин биз токтотушубуз керек. Бул биздин негизги максаттарыбыздан болуп эсептелет. Мындан кийинки коомчулукта талкууланып жатканда ушул күч, жаңы түзүлгөн уюм бийликти кетирет экен деген имиштерди туура эмес экен да, сиздер болгон эле ошо бийликтин кемчиликтерин айтып, өлкөнү алдыга тартып кетүү максатында жасалган күч экен да анда. Кыргызстанда бир белгилүү саясаттануучу коомчулук жана революция болуп өткен, сиздер ушул революциянын артында болуп өткенсиздер деп бир топ азыр ушундай бир талкуулар болуп атат. Ага негиз жол экен да, сиздер деген бийликтин көзүн ачып эле кандай жол менен жакшы иш алып кетүү керектигин айтып берет экенсиздер да. Туура, биздин негизги максатыбыз албетте бардык тынчтык жол менен саясий маданияттын негизинде бийлигибиздин тизгинин тартуу. Анткени чынында эле бир топ биз башыбыздан өткөргөн революциялар бизди экономикалык жактан, саясий жактан бир топ кыйнап койду. Ошондуктан биздин негизги багытыбыз азыр президентке, биринчи кезекте президентке, анткени бүгүнкү күндө өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы эч нерсе чечпейт, алар президенттин колундагы колжоолук болуп калган. Биз президентке талаптарды коебуз. Алар сөзсүз түрдө президент менен чогуу, сүйлөшүү, столуна отуруу, диалогко баруу. Президенттин азыркы кетип аткан негизги багытын токтотуп, башка багытка буруу. Бул саясий маданияттын деңгээлинде. Албетте, ал болбой турган болсо, анда биз андан башка дагы саясий инструменттерди колдонобуз. Алар сөзсүз түрдө биздин сунуштар, альтернативдик көз караштар, конференциялар, тегерек столдор, курултайлар, митингдер. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Бизде революцияны эч убакта оппозиция кылган эмес. Революцияны дайыма бийлик кылат. Анткени бийлик өзүнүн акмакчылыгы менен оппозициядагы саясатчыларды жамандоо, өзгөчө КТР аркылуу, аларды мокочо көргүзүү аркылуу жана оппозициялык саясатчыларды камоо, сабатуу, өлтүрүүгө келгенде айласынан бийлик эл көчөгө чыгат дагы бийликти дайыма жок кылганга аракеттер башталат. Ошондуктан биздин келечектеги кадамдарыбыз сөзсүз түрдө биринчи кезекте бийликтин өзүнүн кадамдарына байланышкан болот. Бүгүнкү күндө Украина өлкөсүндө граждандык согуш күч алып, мына акыркы күндөрү өлүм коштогон учурлар болуп жатат. Сиз дагы өзүңүз ушул жакка барып, Кыргызстандын өкүлү катары бир-эки ооз сөзүңүздү сүйлөп, ак калпагыңызды кийип, бир чети биз сыймыктандык эле ошондой бир болуп жаткан дүйнөлүк масштабтуу нерседе биздин кыргыздын уулу барып, өз оюн ортого салгандыгын. Бирок бүгүн ошо сиз жаңы түзгөн күчтүн артында кийинки ошо Украинанын тагдыры, кийинкиси биздин Кыргызстанда күтүп жатат. Бул атайын сүйлөшүлүп алынган маселе деген да ойлор айтылып жатат. Бул жөнүндө коомчулукка бир жакшыраак түшүндүрмө берип кетсеңиз, анткени эртең сиздер ошол бийликке түз айтчу кеңешиңерде, курч айтчу сөзүңөр элдин ичинде нааразы болгондор абдан көп, күчөп отуруп бир башка кадамдарга барып, же болбосо бүгүнкү күндө бизде курчуп бир бычактын мийизинде турган түндүк түштүк маселеси көтөрүлүп кетиши, буга эч ким кепил боло албайт. Ошондуктан ошол бул Украина менен биздин Кыргызстандын тагдырынын байланышы барбы же жокпу, жана сиз түзгөн күчтүн алар менен тиешеси бар же жоктугу жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Мен бир нерсени басып айтып кетким келет. Эч убакта кыргыз эли Атамбаев үчүн түндүк түштүккө бөлүнбөйт. Эч убакта кыргыз эли Атамбаев үчүн Кыргызстанды мамлекет катарында экиге бөлбөйт. Биз муну так билебиз, жана мен ага ишенем. Украина боюнча Украина менен Кыргызстандын аябаганда көп окшоштуктары бар. Украинадагы Кыргызстан сыяктуу эле Кремлдин көзүн караган мамлекет, Кремлдин көзүн караган президенти бар, жана Кремлдин көзүн караган бийлиги бар. Украинадагы экономикалык жактан Россиядан аябагандай көп акчаларды алып турат. Кыргызстандагы Россиядан колунан келишинче көп акча алганга аракет кылат. Албетте, Россия бербей келатат азырынча акча. Бирок алганга аябай аракет кылып атышат. Украинада дагы Кремлдин саясаттагы таасири аябагандай күчтүү. Бизде дагы аябагандай күчтүү. Биздин президентибиз дагы Кремлдин айткандан эч убакта чыкпайт. Ошондуктан ушул окшоштуктар албетте биздин коомду дагы, Украинадагы болуп аткан кыйынчылыктар бизде дагы кайталанып калышы мүмкүн деген ойлорго түртүп атат. Мен саясатчы катарында айтар элем, андай коркунуч бар. Анткени Украинадагы президент дагы элдин оюн укпай,
оппозициялык көз караштагы саясатчылардын оюн укпай каалаганын кылган президент. Янукович Украинаны парламенттик жолдон бузуп, демократиялык жолдон бузуп, авторитардык мамлекет орноткон президент болуп атат. Атамбаев дагы дал ошондой. Парламенттик багытыбызды талкалап, авторитардык бийлик орнотуп, өзүнүн бийлигин чыңдаган президент болуп эсептелет. Ошондуктан Украинада болуп аткан коркунучтар бизде кайталануу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум келек. Бүгүнкү күндөгү ОРТдан, РТРден, Вести телеканалдарынан берип аткан Украинада жалаң бандиттер чыгып атат. Украинадагы бардыгы боевиктер, радикалдар деген сөз бул атайы жасалган пропаганда болуп эсептелет. Мен өзүм барып келгем ал жака. Украинадагы митингге чыгып аткан элдер мынакей бүгүн 3 айдын жүзү болду. Мен барганда бир айдай болгон тургандарына. Мен баргандагы көргөн эл ал аябагандай маданияттуу, аябагандай бири-бирин сыйлаган, бийликке эч кандай жаман сөз айтпаган, бирок саясий бекем талаптарды койгон, тынч митинг өткөрүп аткан эл болчу. 3 айдын ичинде президенти ал элге көңүл бөлбөсө, мен ойлойм, ал элдин толугу менен ошол президентти кетирүүгө, алмаштырууга укугу бар. Анткени бардык бийликтин булагы ал эл болуп эсептелет. Бизде дагы келечекте, эгерде президент Атамбаев элдин айтканын укпай турган болсо, анда президент Атамбаевдин бийликте калабы, калбайбы, аны эл чечиши керек. Мен жанакы негизги суроом, сиз түзгөн күч ошо Украинадагы болуп жаткан окуя менен байланышы жокпу деген суроого дагы жооп берпесиз? Биз түзгөн күчтүн Украинадагы болуп аткан окуяларга эч кандай тиешеси жок. Биз Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз саясатындагы жана Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын коргонго, ушул кетип аткан багытыбыздын туура эмес экендигин көргөзгөнгө аракет кылып аткан саясатчыларбыз. Бирок азыркы күндө дүйнө аябагандай глобалдашкан. Массалык маалымат каражаттары, интернет аябай ушул Украинада болуп аткан окуялардын Кыргызстанга дагы таасирин аябагандай күчөтүп атат. Ошондуктан кандайдыр бир деңгээлде ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу, интернет аркылуу тиешеси бар дегени менен биздин өзүбүздүн кыйынчылыктар, өзүбүздүн Кыргызстан деген мамлекетибиздин ичинде жасай турган иштерибиз бир топ өзгөчөлөнөт. Кыргызгаз жана Кумтөр боюнча Россиянын серепчилеринин оюн пикирин уксам, Кыргызстан деген өзүн күндөн күнгө кошуна өлкөлөргө көз карандылыкка алып баратат деген ойлорун айтып атышат. Ушул эле ой жана Кумтөр боюнча чечилген маселе бүгүнкү күндө биз Канада өлкөсүн эмес, Канада өлкөсүнүн ичиндеги бир кандайдыр бир жеке кызыкчылык үчүн шугулданган компанияга көз каранды болуп калгандыгыбыз жөнүндө бир жерде айтылса, ал эми экинчиси жок, биз мындан ары ошо Канада өлкөсү менен тыгыз байланышта иш алып барып, биздин өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө чоң жардам берет деген ойлорун айтып жатышат. Бул жөнүндө сиздин жеке пикириңиз кандай? Ар бир мамлекет колунан келишинче эгемендүү болгонго аракет кылат. Өзгөчө экономикалык жана энергетикалык жактан. Эгерде мынакей акыркы жылдарды карай турган болсок, биздин президент бийликке келгени бардыгын Кремлдин колуна кармата баштады. Албетте, эгерде биздин абалыбыз оорлоп баратса, биз кээ бир убакта ушул өзүбүздүн маанилүү объектилерибизди менчиктештирүүгө беришибиз керек. Бирок бардыгын эч убакта бир мамлекеттин колуна карматкан бул туура эмес болуп эсептелет. Анткени эртеңки күнү биз ошол мамлекеттин колундагы заложникке айланабыз. Биздин мамлекетибиздеги ким президент болот, ким премьер-министр болот, алар чече турган болот. Бирок мен ойлойм, биз алар чече турган мамлекет эмес, биздин президентти, биздин премьер-министрди кыргыз эли чече турган мамлекет болушубуз керек. Азыркы күндө президент Атамбаевдин саясаты менен биз ушундай абалга такалдык. Мындан кийинки жакынкы жылдарда Кыргызстандын жетекчилигин бүт бардыгын ким болот, министрлерге чейин Кремль чечкенге мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бул аябагандай биздин улуттук кызыкчылыгыбызга, мамлекеттин келечегине зыян алып келе турган, биздин намысыбызга тие турган маселе болуп эсептелет. Алар айтып атат, президент Атамбаев менен анын командасы айтып атат, биз Кыргызгазды бербесек болбой калды. Ансыз дагы биз жалдырап өзбектерге барып атабыз деп. Бул алардын атайы ойлоп чыккан жомок, алардын өздөрүн актаганга, өздөрүнүн колдорунан эч нерсе келбеген далили болуп эсептелет. Анда мен далил катары айтайын. Азыркы күндө Кыргызгаз банкрот болду. Кыргыз алтын дагы банкрот бүгүнкү күндө. Энергия тармагыбыздын бардыгы банкрот. Аэропортубуз дагы банкрот. Андан башка нефтегаз деген ишканабыз бар, ал дагы банкрот. Андай болсо, ушул логикага таянсак, анда бардыгын жакын арада биз Кремлге өткөрүп беришибиз керек экен. Андан дагы ары кетели.
Кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө 4 миллиард доллар эл аралык уюмдарга карыз. Кыргыз мамлекетиндагы президент Атамбаев менен биздин өкмөтүбүз башкара албай келатат. Андай болсо, келгиле. Ушул президент Атамбаевдин логикасына таянып, Кыргыз мамлекетиндагы Россиянын губерниясы кылып өткөрүп берели. Эми Кумтөр боюнча мурдагыдай эле Акаев менен Бакиевдин убагындагыдай депутаттардын колун кайрып, азыркы бийлигибиз дагы өздөрүнүн каалаган сунушун өткөрүп алышты. Бирок мен так билем, ал маселе чечилген жок. Анткени коомдук пикир, элдин талабы башка. Ошондуктан бул маселе жакынкы айларда сөзсүз түрдө кайра көтөрүлүшү мүмкүн. Канчалык аракет кылбасын, биз бул маселеге кайрып келебиз. Элдин талабы кандай болот? Биз ошол талапты эске алып, анан кийин Кумтөр маселесин чечебиз. Мына бүгүнкү күндө Алмаз Шаршеновичтин командасында иштеген бардыгы деп айта албайм, бирок кээ бир министрликтер өз ишин жакшы алып барып жатат десек да болот. Анан биздин Кыргызстанда бир оору пайда болуп калды. Сен Акаевдин ушундай иштеп турган үчүн Бакиевдин убагында иштешиң керек. Сен Бакиевдин убагында иштегениң үчүн кийин Алмаз Шаршеновичтин убагында иштебешиң керек, Атамбаевдин убагында деген. Эгерде биз өзүбүз өтө көп сандагы калк эмес, баягы биздин ата бабаларыбыздан бери айтып келет, бир уч кыргызбыз деп. Бир уч кыргыз болсок, ушундай биздин иш билги, жумушту жакшы алып бара алган инсандарыбыз болсо, жада калса бүгүнкү күндө ушул Атамбаевдин убагында деле өз ишин так билген, жакшы билген, ишин алып барган жетекчилер болсо, эртең башка бийлик келсе, эмне үчүн алар иштебеш керек, эмне үчүн алар четке чыгыш керек? Эмне үчүн эле биз сөзсүз өзүбүзгө жакын кишилерибизди алып келип, командабызга коюп алып, ал ишти билеби, билбейби, баары бир ошолор менен иштешибиз керек. Эгер акыркы убактарда карасаңар, азыр ушул оппозициялык маанайдагы адамдарды жамандаганда, КТРдин, ЛТРдин, 5-каналдын негизги айткан сөздөрү, бул мисалы мени жамандаса, Акаевчил деп жамандашат. Ахмат Келдибековду, Камчы Ташиевди, Мелис Мырзахматовду жамандаса, Бакиевчилдер деп жамандайт. Ошо мен айтайын деген бүгүнкү Атамбаевди иштеп аткан өкүлдөр, мисалы үчүн Мелис Мырзахматов, болсо деген биздин финансы министрлиги, билим министрлиги, ошолорду эртең биз дагы деген жок, бул деген Атамбаевдин кадры деп четке чыгарып коебузбу? Иштерин жакшы билип жатса дагы. Бул идеология, бул жамандоо ак үйдөн түшүп атат. Абдил Сегизбаев деген ошол мен Акаевчил деп атпайбы? Акаевчил, Абдил Сегизбаев деген бүгүн Атамбаевдин негизги ушул жамандоо боюнча кеңешчиси. Ошол жигиттин уюштуруусу менен жасалып атат да. Эми мен башка нерсени дагы айткым келет. Эгерде мен Акаевчил десе, бүгүнкү күндөгү Атамбаев жекеден жалгыз өзү чечип койгон премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев ал Акаевдин эң жакын адамдардын бири болгон. Андан башка биринчи вице-премьер-министр Жомарт Отурбаев ал дагы Акаевдин эң жакын адамдарынын бири болгон. Тайыр Сарпашев деген дагы бир вице-премьер-министри Акаевдин эң жакын адамынын бир тууган күйөө баласы. Ал убакта күтүрөгөн жогорку кеңештеги комитеттердин башчысы болуп жүргөн. Жок, Бакиевчилдер дей турган болсо, анда Током Мамытов деген дагы бир вице-премьер-министри Бакиевдин эң жакын адамдарынын бири болгон. Алы Карашев деген азыр түштүк маселеси боюнча президент Атамбаев негизги кеңешчилеринин бири Бакиевдин эң жакын адамдарынын бири болгон. Ошондуктан бизди жамандаганда президент Атамбаев менен анын тегереги эки стандарттуулукту, эки жүздүүлүктү пайдаланып бизди жамандаганга аракет кылып атышат. Мен мындай ойлойм да, Рашан мырза, сиздер мына жаңы күч түзүп атасыздар, ошо бир күчтөр түзүлгөндө, же болбосо бир саясий элиталар бириккенде, ушундай моментте бул Бакиевде да, Акаевде да болгон, бир эле ошо көз карашы ушу бийлик менен күрөшүш керек, бийликке жеткириш керек дегенди максат кылып алат. Эмне үчүн ошо эл менен иштеш керек деген дагы бир программалар түзүлбөйт. Элге барып сөзсүз эле ошо бийликти жамандоо эмес, ошо элдин кантип жашап кетиш керек, кандай кылып иш алып барыш керек, ошол жөнүндө өздөрүнүн бир ойлорун ортого салган пландарды түзбөйт. Анткени бүгүнкү күндө менин байкашымча эл өзүн өзү эле багып жатат. Аларды эч ким деген мындай бир колдоп же болбосо жанагы бир жөлөк пулдары бир болбогон акча 3000 сом берсе, ал 3000 ошол 5-6 бар баласы бар үй бүлөнүн бир 2 күндүк эле, бир 3 күндүк эле тамак ашы. Мындай карап көрсөм, ошо өздөрү айдап алган буудай картошкалар менен, багып алган малынын эти менен, саап ичкен уйларынын сүт айраны менен өздөрү багып жатат эл бүгүн. Вот сиздер түзө турган жаңы күчтүн планында ошо коомчулук менен, эл менен иш алып баруудагы бир пландарыңар барбы же
кандайча? Мен жана айтып кетпедим, биздин саясий талабыбыздагы бардык саясий инструменттерди бийлик менен күрөшүүдө, алардын туура эмес жактарын көргөзүүдө колдонобуз. Биринчи кезекте биздин таяна турган нерсебиз албетте бизди колдой турган эл. Биз айта албайбыз бүгүнкү күндө элдин бардыгы эле бизди колдоп эле кыйкырып чыгып атышат деп, жок. Бирок биз так айта алабыз, бизди колдогон кандайдыр бир элдин катмары бар экенин толук билебиз жана ишенебиз. Ошол бизди колдогон адамдарга сөзсүз түрдө таянабыз. Бизди колдогон адамдар менен чогуу иштейбиз. Жана айтып кетпедик, биз колубуздан келсе, эгерде президент, өкмөт, бийлик биздин айтканыбызды укпай турган болсо, биз курултай инструментин сөзсүз түрдө пайдаланабыз. Жерлерде курултайларды сөзсүз түрдө өткөрөбүз. Бул биздин негизги ушул эл менен кеңешип, элдин үнүн угуп, алар айткан нерсени бийликке жеткиргенге, саясий маселе катарга көтөргөнгө аракет кылабыз дегенибиздин көрсөткүчү болуп эсептелет. Бирок мен бир нерсени айтып кетишим керек. Биз дайыма саясий маселелер жөнүндө айтканда, көп убакта саясатты жакшы билбеген адамдар, түшүнбөгөн адамдар айтат: "Эмне үчүн силер саясий гана маселени айтып атасыңар?" деп. Мен саясатты жакшы билген адам катарында мынтип жооп бере элем. Кыргызстан жаңыдан гана жолун издеп аткан мамлекет. Кыргызстан авторитардык мамлекет. Кыргызстан бир адамдын көзүн караган мамлекет. Мындай мамлекетте биринчи кезекте көп мамлекеттерде же адатта айтышат, экономика саясаттын негизи деп. А Кыргызстанга окшогон мамлекетте тетирисинче саясат экономиканын, социалдык маселелердин өнүгүүнүн негизи болуп эсептелет. Эгерде биз мамлекетибизде дурус, туура, фундаменталдуу саясий өзгөрүүлөрдү жасабай турган болсок, эч убакта, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин мамлекетибизде экономикалык дагы, саясий дагы, өнүгүү дагы маселелер чечилбейт. Анткени бардык маселебиз бүгүнкү күндө ал негизги түпкү саясий өзгөрүүлөргө байланышкан. Ошондуктан биз айтып атабыз, президенттин бийлигин чектейбиз. Бул биздин негизги трагедияларыбыздын бири. Муну Украинада дагы айтып атат. Муну дүйнө жүзүнүн бардыгында айтып атат. Биз айтып атабыз, биз бир адамга баш ийип жашагыбыз келбейт. Биз эл башкарган мамлекет курабыз. Анын аты парламентаризм. Биз бардык бийликти өкмөткө бербейбиз. Биз бийликти экиге бөлөбүз. Күчтүү жергиликтүү бийликтерди түзөбүз. Бул дүйнө жүзүнүн бардыгы ушул жол менен кеткен. Мына ушул биздин негизги идеологиялык багыттарыбыз болуп эсептелет. Маегиңизге чоң рахмат. Менимче бүгүнкү түзүп жаткан жаңы күчтөр бир эле ошол бийликтин кемчилигин айтуу менен эмес, бүгүнкү биздин элдин жашоо шартына, биздин эртеңки келечек урпактарыбызга бир жакшы даңгыр жол тосуп берүүгө да жардам берет деп ойлойм. Мындан ары да кызыктуу маегиңиз болсо студиябызга келип туруңуз. Рахмат. Кимдин ою менен эсептешип, ким көрсөткөн багыт менен чогуу кетүү бул коомчулуктун өзүнүн жеке пикири. Ал эми биздин кааларыбыз мамлекетибизде тынчтык болуп, өлкөбүздүн өсүп өнүшүнө ар бир жаран өз салымын кошсо экенден гана тилектебиз. Бүгүн сиздер менен Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков маек курду. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.